Марихуана Иллинойс штатында мыйзамдуубу? Ооба, бул жерде уруксаат башында сунушталып жатканда ар кандай кылмыштарга, көйгөйлөргө алып келет деп ойлогонбуз. Канча убакыт болду уруксаат берилгенине? Так эсимде жок. 1-2 жыл мурун бул мыйзамсыз болгон. Эгер сизде бир аз өлчөмдө марихуана болсо, чындыгында айып пул төлөп, сотко кайрылмаксыз. Бирок эгер сизде көп өлчөмдө табылган болсо, анда сиз кылмыш жоопкерчилигине тартыласыз. Башкача айтканда, ишиңиз сотко өтүп, балким түрмөгө да түшмөксүз. Марихуана азыр мыйзамдуу. Чындыгында Арлингтон Хайт шаарында диспансер бар. Жана бизде марихуананы мыйзамдаштыруу боюнча көп маселе болгон эмес. Биз көп кабаттуу үйлөрдө көйгөйлөр болушу мүмкүн деп ойлодук. Ал жерде түтүн бүт имаратка кирип кетет. Ошондой эле адамдар тамеки чеккендиктен жана унаа айдагандыктан мазчылыктын көбөйүшү же жол эрежесине бузуу болушу мүмкүн деп ойлодук. Бирок бул көйгөйлөрдүн бири да болгон жок. Марихуананы мыйзамдаштыруу биздин ишибиздин көлөмүнө таасир этпегени таң калыштуу. Жогорку ылдамдыкта айдаган үчүн көп тозосуздарбы? Биз муну күн сайын кыла алмакпыз, билесизби? Тилекке каршы бүгүнкү күндө адамдар ар дайым шашып жүрүшөт. Ылдамдык чектөөлөрү Иллинойс штаты тарабынан белгиленет. Өзүн өзү башкарууда. Арлингтон Хайтс айылы аларды азайтышы мүмкүн. Бирок биз аларды көбөйтө албайбыз. Ошондуктан Арлингтондогу ылдамдык чектөөлөрү туура коюлган. Биздин МАИ кызматкерлери жылына 1000 деген айыптарды чыгарышат. Жана бул айыптардын кесепети бар. Сиз аларды төлөсөңүз болот же сотко кайрылыңыз жана аларга каршы чыксаңыз болот. Анткени ар бир адам тиешелүү процесске укуктуу. Биз дагы алар эртеден кечке ылдамдыкты бузгандыгы үчүн штрафтарды бериши мүмкүн. Бирок бул көйгөй болмок. Сиздин ишиңизде кандай кыйынчылыктар бар? Бул өлүмдүн көйгөй. Бирөөнүн өлүмү менен күрөшүү эч качан оңой эмес. Посттравма чындап эле чоң көйгөй. Биздин кээ бир кызматкерлер айырма окуялардан соң психологиялык жактан алсырашат. Ошондуктан полиция бөлүмү психологдор менен иштешебиз. Эң жаман нерсе жаштардын өлүмү. Баңгизатты колдонуу жөнүндө эмне айтууга болот? Бул жерде баары жакшы. Көп эмес, бирок эч кимге кепилдик бере албайбыз. Компьютердин астындагы менин столумда налоксонду көрө аласыз. Налоксон опиоидтерге каршы антидот болуп саналат жана ашыкча дозаны токтотууга жардам берет. Ошондуктан биздин бардык полиция кызматкерлери налоксонду өздөрү менен алып жүрүшөт. Эгерде биз чалууга келип кимдир бирөөнүн ашыкча дозаны белгилерин көрсөк, бул мурундун ингалятору сыяктуу, биз аны адамдын мурунда чачабыз. Эреже катары, эгерде адам аз дозада кабыл алса, ал катастрофалык кесепеттерге жол бербейт. Жылына 10-12 жолу болот. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөрдөн тез келип, бирөөнүн өмүрүн сактап калабыз. Анткени алар опиоидти ашыкча дозалап алган болушу мүмкүн. Негизи жылына 10-12 жолу бул анчалык деле көп эмес. Эгерде биз 77 000 турган жөнүндө айтсак, жылына 10-12 кырсык анча көп эмес. Бирок бир өлүм бул чоң көрсөткүч. Мыйзамсыз наркотик колдонуп, мындай кесепетке кабылгандарга кандай чара колдонулат? Эгерде кимдир бирөөдөн мамлекет тарабынан колдонууга тыюу салынган заттарды тапсак, биздин штатта оор кылмыш катары саналат. Ал адам кармалган күндүн эртеси сотто жооп берет. Сот көп учурда үй камагына залог менен чыгарат. Себеби күч органдары адамга оорчулук эмес, жардам көрсөтүш керек. Мыйзамды жакшы билбеген адам мигрант дейли. Пара сунуштаган учурлар болобу? Көп боло бербейт менин оюмча. Эл пара сунуш кылуу кылмыш экенин түшүнөт. Ошондуктан Иллинойс штатында тартип бузуу деген бир мыйзам бар экенин элибиз билет. Туура эмес жүрүм туруму полиция кызматкерин түрмөгө отургузушу мүмкүн. Бул көбүнчө туура эмес жүрүм турумдан улам кылмыш болуп саналат. Эгерде сиз камалып тартип бузуу үчүн соттолсоңуз, дароо пенсияңыздан айрыласыз. Бул $20 пара өмүр бою пенсияңды алып түрмөгө отургузушу мүмкүн. Ооба, бул жылы биз жаңы нерсени баштайбыз. Биз кызматкерлерибизге психолог менен 1 саат убакыт өткөрүүгө мүмкүнчүлүк беребиз жана алардын жылы кандай өтүп жатканынан кабарда болуп турабыз. Ошондой эле аларга эс алууга жардам бере турган кошумча күрөшүү механизмдери керек болсо, ал жөнүндө сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк беребиз. Мүмкүн йога же медитация болобу. Бул кызматтар бекерби?
Ооба, биз үчүн бул бекер. Биздин бюджетибизден. Биздин полиция күчтөрүнүн жылдык бюджети жылына 28 миллион долларды түзөт. Жана ал бюджеттин 88% айлык акыга жана жөлөк пулдарга кетет. Бул биздин элибизге салынган олуттуу инвестиция. Биз кызматкерлерибизди жарандарга кызмат кыла алышы үчүн кам көрүшүбүз керек. Чикаго штатында кандай кылмыштар көбүрөөк катталат? Популярдуу кылмыштар көп эмес, бирок көбүнчө уурулук чоң дүкөндөрдө жана парфюмерия саткан жерлерде болот. Алардын жазасы кандай? Мунун баары сиз уурдаган суммадан көз караңды. Анткени кылмыш жазаларынын ар кандай деңгээлдери бар. Мен бир бөтөлкө атыр уурдадым дейли. Эгерде ал 500 доллардан аз болсо, бул майда кылмыш жана жаза коркунучтуу эмес. Бирок эгерде бул оор кылмыш болсо, сиз 1 жылдан ашык мөөнөткө түрмөгө отурушуңуз мүмкүн же өтө оор сыноодон өтүшүңүз мүмкүн. Жылына 190 миңге жакын. Мен өз кызматкерлерине татыктуу сыйлык берген коомдо жашаганым үчүн бактылуумун. Үй бүлөлүк зомбулук фактылары кандай деңгээлде катталат? Алардын саны мен каалагандан да көп. Бул жерде бизде жабырлануучулар кызматтарынын координатору бар. Бизде кризистик жардамчы деп аталган кызматкерлер бар. Бул кызматкерлердин экөө тең психикалык саламаттыкты сактоо боюнча адистер. Алар биз менен көбүнчө ушундай чалууларга барышат. Биз кырдаалды жөнгө салгандан кийин алар кирип жабырлануучулар менен сүйлөшөт жана көйгөйдү чечүүгө жардам берет. Чикаго штатында кандай кылмыштар көбүрөөк катталат? Чикагодо 5 минут жаңылык көрсөңүз баары түшүнүктүү болот. Көп учурда машина уурдоо, адам өлүмү да жок эмес. Айталы мынтыкты туура эмес колдонуу. Мындай учурларга жазаны катуу бергенде кылмыштар азаят. Мынтык алып жүрүү эрежелери кандай? Эгерде сизде мамлекеттик полиция тарабынан берилген ок атуучу куралдын ээсинин ID картасы болсо, анда курал-жарак сатып ала аласыз жана ок-дарыларды сатып алсаңыз болот. Эгерде сиз 16 сааттык окуудан өтсөңүз, сиз жашыруун алып жүрүү лицензиясын же CCL деп аталган нерсени ала аласыз. Ал сизге курал алып жүрүүгө мүмкүндүк берет. Коомдук жерде жүргөндө тапанча көрүнбөшү керек. Көрүнүктүү кылып чөнтөккө салып жүрүүгө болбойт. Иллинойс штатында эгер сиз машыгуудан өткөн болсоңуз жана мамлекеттик уруксатыңыз болсо, катылган куралды алып жүрүү мыйзамдуу. Мисалы күйөөсү менен аялдын ортосунда чыр чыгып, күйөөсү аялына колун көтөрсө эмне болот? Бизге үй бүлөлүк зордук зомбулук тууралуу чакыруу түшсө, биз ал жакка барганда адамдын денесинде зордук зомбулуктун белгилерин, кесилген жерин, көгөргөн жерин же башка ушул сыяктуу нерселерди көрөбүз. Ал эми күйөөсү мен мындай кылган жокмун десе, аялы каматкысы келбейт, баары бир кармайбыз, тергөө баштайбыз. Анткени биз мунун кайталанышын каалабайбыз. Кээде кошуналар чалып, кошуна үйдө уруш болуп жатканын уктум дешет. Биз ал жакка келдик. Аялы күйөөм мени урду деп айта алат. Бирок мен арыз жазгым келбейт дешет. Окуя болгонду териштирөө аялына карабай, күйөөсүн жазага тартабыз. Анан мындай аракеттин кесепети кандай болот? Биз аны камоого мыйзам боюнча милдеттүүбүз. Биз анын манжаларынын изин алып, сүрөткө тартып, түрмөгө отургузабыз. Эртеси эртең менен адам сотко барат жана сот күрөө шартын айтат. Айталы спирт ичимдиктерин ичпейт, жубайына кол көтөрбөйт, ок атуучу курал жок, колдонбойт. Эгерде адам мунун баарын бузса, аны алда канча олуттуу көйгөйлөр күтүп турат. Анткени ал соттун талабына баш ийбегендиктен түрмөгө камалышы мүмкүн. Канча убакытка жаза мөөнөтүнө тартылат? Иллинойсто бир чапканы үчүн 1 жыл. Эгерде кесип же сөөк төрүн сындырса, 3 жылдан 7 жылга чейин кесилет. Кылмыш оордугуна карап.